Мекенибизде саат 18. Жайдыр кыштыр, жайлоо жытту илеби. Баласында барды бою тилеги. Билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен. Бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде саат 18:00 журналист Асел Кайыпова апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Кадырлуу кеч, ардактуу угармандар, амансыздарбы биздин сүйүктүү угармандар? Жадыраган жайдын дагы бир шейшемби күнүнүн жагымдуу кечинде Үй бүлөлүк ОК радиосунун толкунунан күнөстүү Кыргызстаныбыздын 7 дубанында жашап жаткан биздин мекендештерибизге, кадырман угармандарыбызга, ардактуу апаларга, ажарлуу эже сиңдилерге, жеңелерге кайрадан саламдашып, апалар мектеби уктуруусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылып жаткан чагыбыз. Микрофондо мен, журналист Асел Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдырасулова. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов кызмат кылат. Салам достор, кайрадан апалар мектебинен үн алышып жатканыма абдан кубанычтамын. Ооба, биз бүгүн уктуруубуздун алкагында үй бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу деген теманын айланасында маек кылган турабыз. Студиябызга өзгөчө конокторду чакырган элек. Азыр жол тыгынында бир аз кечигип жатышат, буюрса келип калышат. Алар алдын ала баягы угармандар үчүн кызыктуу болуш үчүн тааныштыра берели. Лондон Эссекс университетинин докторанты Калмакиев Канат жана Шагза Шагам Монтессори бала бакчасынын директору Калмакиева Элиза аттуу жубайлар бизге мейманга келишмекчи дагы. Дал ушул үй бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу деген теманын айланасында бизге маек куруп беришмекчи. Эмесе биздин толкундан алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Бул үй бүлөлүк бюджет маселеси абдан олуттуу маселе экенин баардыгыбыз билебиз. Айрыкча ушул учурда, азыркы учурда бул ковид пандемиясынан кийин баягы жумушсуздук көбүрөөк орун алган учурда үй бүлөлүк бюджетти кантип сактап калуу керек, кантип ушул карызга батпай жашоо керек, кантип баары жогуна жеткирип жашаш керек, кантип көбөйтүш керек, үй бүлөлүк бюджетти кантип арттыруу керек, анын уюткусун кантип сактап калуу керек деги эле акчага байланыштуу суроолор абдан көп эмеспи? Ооба. Ошондуктан бүгүнкү тема мына ушул туурасында болмокчу. Бүгүн Асел айтып кеткендей, өтө актуалдуу, өтө кызыктуу теманын үстүнөн ой жүгүрткөн турабыз. Андыктан биздин сүйүктүү угармандарыбыз биз менен бирге болуп, өз ойлоруңар менен бөлүшсөңөр болот. Комментарийлерди, СМС каттарыңарды жазсаңар, биз окуп беребиз. Биздин байланыш телефондорубуз WhatsApp жана Telegram номерларыбыз 0705 53 16 64 сандары. Ал эми түз эфирге чыгам десеңиз, анда 0312 91 19 19 сандарын терсеңиздер, биздин эфирге түп-түз эле келип каласыз. Ал эми Facebook баракчабыздан мына азыр бизди видео аркылуу көрө аласыздар. Үй бүлөлүк бюджет деген жөнөкөйлөтүп айтканда баягы үй бүлөнүн тапкан акчасы, кирешеси, Зульфеже. Баарыбыз эле мындайча айтканда жер бетиндеги адамзат баардыгы эле акча таап, үй бүлөсүн камсыз кылууну айласын кылабыз эмеспи? Кыскасы бүгүн акча тууралуу сөз кылат экенбиз да. Орда ардактуу угармандарыбызга белгилей кетүүчү нерсе, бүгүн биз акча тууралуу сөз кылабыз. Жашоодо бирден бир зарыл нерсе бул акча. Ар бир адамдын жашоосу үчүн өтө маанилүү болгон нерсе акча. Акча менен жашоодогу көптөгөн көйгөйлөрдү чечсе болот, бирок акча менен чечилбеген маселелер дагы бар. Биздин меймандарыбыз келип калды, буюрса келип азыр жайланыша бергичекти биз уланта берелик. Акча менен чече албаган дагы маселелер бар. Ошентсе дагы ал адамдын өмүрү, көңүлү, ден соолугу, бактысы, кубанычы деген сыяктуу маселелер акча менен чечилбеген маселелер. Ал эми акча менен чечиле турган маселелер дагы жашоодо арбын. Кош келиңиздер, урматтуу коноктор. Буюрса биздин меймандарыбыз дагы келип калды. Студиябызга кандай келип алыңыздар? Жакшы келдиңиздерби? Жашоодо ар кандай жагдай шарттар болот эмеспи? Ошондуктан урматтуу угармандардан кечирим сурайбыз. Ошентсе дагы көп кечиктирбей биздин келип калган меймандарыбызды кош келиңиздер демекчибиз. Биз бүгүн үй бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу деген теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Немесе сиздерге кезек берели, угармандар менен учурашып, өзүңүздөрдү тааныштырып, бир сыйра андан кийин берүүбүздү улантабыз.
Сиз баштаңыз. Менин атым Элиза. Азыркы тапта Шагза Шагам деген Монтессори бала бакчанын жетекчисимин. Менин атым Канат. Азыр мен ушул ама боюнча докторантурада окуп атам. Рахмат. Эмесе биз баягы меймандарыбыз өтө шашылыш келип калганына байланыштуу музыкалык тыным алалы. Канат мырза бизге музыкалык чыгармадан жакшынакай бир музыкалык чыгарма коюп берсе, биз болсо бир аз даярданып дегендей меймандарыбыз менен анча-мынча сөздөрүбүздү такташып алып, анан сиздер менен уктуруубузду улантабыз, ардактуу угармандар. Бизге байланышка чыгууга даяр боло бериңиздер. Анткени бүгүн бизде өтө актуалдуу тема үй бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу деген тема. Калем сабыңыздарды даярдап, же болбосо биздин WhatsApp номерибизге жазыш үчүн телефондоруңуздарды даярдап, биз менен байланышта боло бериңиздер. Эрте туруп күндү тосуп жаркылдагын, эртеңкиге үмүт артып канат каттым. Адамдардын жакшылыгын сезе билип, өмүрүңдүн кызыл гүлүн издеп тапкын. Адамдардын жакшылыгын сезе билип, өмүрүңдүн кызыл гүлүн издеп тапкын. Өмүрүңдүн кызыл гүлүн издеп тапкын. Gülüp yaşa, yaşonu suyup yaşa. Бүгүнкүдөн калбай туруп ырдап башта. Жыргап жаша, ырдап жаша. Жакшы жашоо ыргагынан чыкпай жаша. Гүл тийгенде жылуулугун сезип турган, жакындарга жарыгыңды чачып бургун. Аламдын ай нуруна рахаттанып, келечекке үмүтүңдү артып тургун. Аламдын ай нуруна рахаттанып, келечекке үмүтүңдү артып тургун. Келечекке үмүтүңдү артып тургун. Gülüp yaşa, жашоону сүйүп жаша. Бүгүнкүдөн калбай туруп ырдап башта. Жыргап жаша, ырдап жаша. Жакшы жашоо ыргагынан чыкпай жаша. Кеч киргенде жылдыздардай жымыңдагы, түн ичинде желге айланып ырырдагы. Күн бүркөлүп жамгыр төгүп аткан кезде, тамчы болуп себелеп бакыт жашкын. Күн бүркөлүп жамгыр төгүп аткан кезде, тамчы болуп себелеп бакыт жашкын. Тамчы болуп себелеп бакыт жашкын. Gülüp yaşa, жашоону сүйүп жаша. Бүгүнкүдөн калбай туруп ырдап башта. Жыргап жаша, ырдап жаша. Жакшы жашоо ыргагынан чыкпай жаша. Gülüp yaşa, жашоону сүйүп жаша. Бүгүнкүдөн калбай туруп ырдап башта. Жыргап жаша, ырдап жаша. Жакшы жашоо ыргагынан чыкпай жаша. Жакшы жашоо ыргагында гүлүп жаша. Жакшы сөз жан эргилет. Окей радиосу көңүлдү сергилет. Ардактуу угармандар, угуп жатканыңыздар үй бүлөлүк Окей радиосунун Апалар мектеби уктуруусу. Жогоруда белгилегенибиздей, бүгүн биз үй бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу деген теманын тегерегинде маек курган турабыз. Студиябыздын коноктору менен дагы бир жолу тааныштыра кетели биздин толкунга жаңыдан кошулган угармандарга. Middlesex Лондон университетинин докторанты Калмакиев Канат жана Шагза Шагам Монтессори бала бакчасынын директору Калмакиева Элиза аттуу жубайлар бүгүн бизде мейманда. Биз жогоруда дагы токтоло кеттик. Үй бүлөлүк бюджет деген бул жөнөкөйлөтүп айтканда
үй бүлөнүн акчасы, тапкан кирешеси. Кыскасы бул акча тууралуу сөз кыла турган болуп атпайбызбы? Жашоодогу бирден бир зарыл нерсе деп баса белгиледик. Муну угармандар деле билип турса керек. Бирок негизи азыркы учурда ушул бюджетти туура пайдаланууну билбеген көптөгөн замандаштарыбыз бар. Чындыгында бул өтө оор. Кээде мындай болот го, баягы көп эле акча таап атам, бирок кайда кетип атканы белгисиз деген суроого кабылышат. Же болбосо ушунун айынан акчаны сен туура эмес пайдаланып атасың, сен көп сарптап атасың, же болбосо сен таппай атасың, сенин акчаң эч нерсеге жетпейт деген сыяктуу ушул суроолор менен көп үй бүлөлөрдө, көп жубайлардын ортосунда көйгөйлөр жаралат. Ошондуктан биринчи суроо, урматтуу Канат мырза, мен сизге берет окшойм. Үй бүлөлүк бюджетти түзүү, анын уюткусун жаратуу, үй бүлөлүк бюджеттин пайдубалын түзүп алуу жөнүндө айтып берсеңиз бизге. Эгерде ата энеден калган мурас болсо же болбосо кандай кылыш керек, жаңы үй бүлө баштап аткан, үй бүлө куруп жашоону баштап аткан баягы жаштарыбыз эмнеден башташ керек дегендейчи. Мисалы кээ бир үй бүлөлөргө ата энеси уютку калтырат, мисалы үчүн жерин алып берет, үйүн салып берет дегендей, же болсо мал мүлкү болсо мал бөлүп берет. Бирок көп учурда шаар жеринде үйлөнгөндөр же студент окууну жаңы эле бүтүп, балким ата энеси жоктор деген сыяктуу мындай пайдубалы жок, мурдатан калтырылган мурасы жок жаштар ошол үй бүлөлүк бюджетти кантип түзүп, кантип уюткусун жаратышат? Биринчиден чакырганыңарга чоң рахмат. Анан биз ошо бияка келатып ойлодук, биз деле ушул тема боюнча элден ашып эксперт болуп кете эле экенбиз, бирок эмнени үйрөнүп атсак ошо менен бөлүшүп кетсек болот го дейм. Анан көбүнчө ошол биздин өзүбүздүн жеке тажрыйбабыздан алынган балким кээ бир сабактар менен бөлүшүп кетсек туура болот го. Анан мен ошо сиздин сурооңузга эме деп жооп берет элем. Тиги менин оюмча, эгер жанагындай сиз айткандай ата эне жактан же башка жактан бир колдоо жок экенин билген адам, менин оюмча үйлөнө элек деле башташ керек да. Ошол үй бүлөмдүн бюджети кандай болот депчи. Ошо менин эсимде, ошо үйлөнөргө 1 жылдай калганда уже мен азыр акчамды кандай коротуп атсам, эмки жылдан баштап корото албайт экенмин. Демек быйыл могу нерселерди алып салайын. Эмки жылы буларды корото албайт экенмин. Эмки жылдан баштап тиги жубайыма эмне керек болсо ошого керек болот, окуусуна керек болот. Даже мындай кышкыга жаңы кийим алыш керек, жазга жаңы кийим алыш керек, квартираны төлөп башташыбыз керек деген ойлор кеткен да. Чыгымдар көбөйөт деген. Анан менин оюмча, эгер үйлөнө элек болсо эрте эле башташ керек. Мынакей үйлөнгөнгө чейин биз эмне кылышыбыз керек? Жана сиз айткандай уютку пайда болуш үчүн депчи. Анан эң эле чоң эме болуп атпайбы, каякта жашайбыз деп. Мисалы Элиз экөөбүз каякта жашайбыз деген суроону ушул болушунча бекер жерде жашайлы деп чечкенбиз. Биринчи жылы үйүбүзгө акча коротпойлу, акча топтойлу деп үйлөнгөн жылы биз 5 ар кайсы жерде жашаганбыз. Анан ким 2 жумага же 1 айга бир жака кетип атса, үйүнө бар эле кирип алчубуз, биз үйүңө да карап берип туралы депчи. Анан ошол аябай жардам берген. Анткени 1 жыл ичинде биз келечектеги үйүбүзгө ремонт кылып алганга жакшы неме болгон да, шарт түзүлгөн. Мен да кошумчалап кетсем болот да. Ушул экөөбүз үйлөнүп атканда ошо эрте эле кайсы жерде жашайбыз, кантип жашайбыз деп чечкенбиз. Андан кийин негизи бизде деле мүмкүнчүлүк бар болчу. Анткени Канат менен иштеген же мен менен тааныш досторум деле ошолор деле ошол убакта үйлөнүп, анан кымбатыраак батирлерге чыгып, жакшы условияда жашашканда, жашап акчасын ошол жака короткон. Анан биз болсо экөөбүз сүйлөшүп, мейли жаман условияда жашасак дагы, шарты жок болсо дагы чыдап, 1 жыл чыдап, ошол кымбат акчаны, анткени батирлер кымбат да, өзүңүздөр билесиздер, бир бөлмөлүү батирлер. Ошол акчаны биз чогултуп, үйүбүздү курганга кетиргенбиз да. Бирок 1 жыл чын эле ар кайсы жерде көчүп, шарты ар кандай жерде жашап чыдаганбыз да. Бирок келечекте биздин өзүбүздүн үйүбүздү курууга шарт түздү да бул акчабыз, чогулткан акчабыз. Аябай чоң. Чындап эле, мисалы үчүн азыркы учурда жаштар көп мындай бир укмуштуудай жашоону элестетишет эмеспи? Үйлөнгөндөн кийин эле биз бир романтикалуу, бир укмуштуудай, бир кандай десем, евро үйлөрдө жашашыбыз керек. Баардык шарттары менен ысык суу, муздак суу, жылуулугу болуш керек. Мейли кандай акча болбосун,
депчи анан ата энесин да кыйнаганга туура келип калат, өздөрү дагы кыйналат, квартирага төлөп коюп мисалы үчүн тамак ашы жагынан кыйналат, дары дармек алууга дегендей. Сиздердин кеңеш дагы абдан жакшы экен, рахмат. Көп эле бай адамдарды карап отурсам ошондой экен да, алар акчанын баасын билишет экен да. Алар көп учурда ушундай бекер үйлөргө жашашып, жанагы оптам деп коет го, дүңүнөн дүң саткан жерлерге барып ошондой азык түлүктү көбүрөөк алып коюп ошентип анан байышат экен да, көрсөчү. Анан мен сиздерди азыр айтып атсаңыздар, бул үй бүлөнү мен билем да, мындай сыртынан карап байкап, анан мындай ийгиликтүү үй бүлө десем болот да, акчасын туура колдонуп атканын да байкап, ошондуктан дагы биз сиздерди бүгүн эфирге чакырып отурган кезибиз. Мен азыр суроо берейин деп атам, Элиза, сизге. Мисалы үчүн адамдар акчаны ар кандай колдонушат эмеспи? Кээ бир адамдар өздөрүнүн тапкан кирешесин аз акча алса дагы ошону айдын аягына чейин жеткирип жашашат. Алар мындайча айтканда акчанын мындай баасын билет, акчаны башкара билет деп айтмакчымын. Ал эми кээ бирлер мындай 70 000 алса деле ошол акчаны айына жеткире албай калышат. Ошондой да адамдар бар да. Анан акчаны туура пайдалануу дегенди негизи бизге эч ким үйрөткөн эмес. Мектептен да үйрөтпөйт, ата энелерибиз деле үйрөтпөйт. Анан жакында мен бир дос курбум мындай деп калды да. Мен 1 ай бою кыйналып иштейм дейт. Анан ошол иштеген акчамды 2 күн дүкөнгө кирем, бүттү, акчам жок дейт да. Анан мен ошол себептен дагы бир курбум айтып калды, ошол жөнүндө бир тема айтып берсеңер жакшы болот эле деп сурангандыктан бүгүн биз ушул теманы көтөрүп отурабыз. Анан ушул алган маянабызды акылмандуулук менен кантип айдын аягына чейин жеткириш керек, кантип контролдосок болот ошол алган маянабызды. Негизи биз деле ушулар боюнча көптөгөн каталарды кетирдик. 10 жыл болду үйлөнгөнүбүзгө. Кийин азыр түшүнүп калдык, акчанын көбүнөн эмес, чын эле колдонгондон кийин, анткени бир убакта биз чын эле аябай аз акча тапкан күндөр болгон. Кээ бир учурда жолдошум айлык албай жумушунан мен айлыгыма жашап калган, же болбосо мен иштебей калып жолдошумдукуна жашап калган. Андан кийин экөөбүз тең иштеп баштадык. Анан ошол учурда канча мурун жетпей аткан акчага кийин көп тапкан учурда деле жетпей аткан учур болду да. Анан кийин ойлонуп, анализдеп көрүп, анан кийин сүйлөшүп, биз ар дайым бир нерсени чечим кабыл алганда кеңешебиз. Анан кийин айлык келгенде дагы ошентип кеңешип, ал учурда мындай онлайн приложение деген жок болчу. Биз конверттерге салып баштадык да. Мынакей бул окууга, бул продуктуга, бул бир нече конверт алып жазып эле. Бул окууга, бул продуктуга, бул светке, бул коммуслугага, бул дагы чогултканга деп эле. Анан сөзсүз биз 10%-ын алып коебуз. Анан дагы бир 10%-ын чогултабыз. Ошентип жүрүп, анан кийин азыр болсо жакшы онлайн эме чыкпады, банктарды азыр бөлүп койгондойчу. Азыр жолдошумдун телефонунда биздин атайын эмебиз бар, программасы бар. Ошол жерде балдардын окуусуна, тамак ашка, тиге буга деп бөлүнүп, анан кийин карточка менен колдонгондо ал акчаларга тийилбейт да, болгону бош сумма гана ошентип колдонулуп, анан кийин ошого жеттик да. Эгерде ал бош сумма түгөнгөндө биз корото албайбыз да, берки акчаларга тие албайбыз. Анткени алар бекитилген болуп атпайбы, ошон үчүн ошол ыкма бизге азыркы учурда аябай жакшы жардам берип атат да. Ошол конверттерге салып койгондо, мисалы үчүн азгырык келет да, бир той ашка барганда акча алыш керек болуп калганда, ошол жактан алып алган күндөрүңөр болду. Ошол нерсеге кантип үйрөндүңөр? Андай деле болчу. Кой, мындан ала туралы кийин толуктап коебуз деп ойлончубуз. Бирок азыр негизи мындай эмеге келдик. Той ашка чакырып калса, атайын той ашка деген дагы конвертибиз бар дегендейчи. Ошол жерде эртерээк уже чогултуп, мынча бере алабыз, тигинче бере алабыз. Анан кийин колубуздан келген нерсени гана берип калдык да. Жок, уят мынча беришибиз керек деген бизде азыр жок. Колубуздан канча келип атса, азыркы учурда ошондой беребиз деп эле чечтик да. Балким кийин акчабыз көбүрөөк болуп калганда кийин көбүрөөк беришибиз мүмкүн, бирок азыркы учурда ушунча эле сумма бере алабыз деп экөөбүз кеңешип, чечип, анан алып барып беребиз да. Анан ошо биз деле буга мен ойлойм мындай аябай кыйындыгыбыздан келген жокпуз. Анан сиз айткандай жана проблема кетпей койду. Канча тапсак деле айдын аягында жетпей калат. Анан мен изилдеп тигилерден сурайм, булардан сурайм, ушул проблеманы чечиш керек болуп атат депчи. Анан мен бир нерсени байкадык, көбүнчө биз акча көрүнбөйт да. Көзгө көрүнбөгөн нерсе болуп атпайбы? Анан азыр тем более банкка келип түшөт көп адамдардын айлыгы, ал такыр эле көрүнбөй калды азырчы.
Анан ошо биз биринчи эмне кылдык, бир айдын ичинде эмнеге короттобуз, акчаны каяка короттобуз, ошону билиш керек экен. Учет жүргүзүп Учет жана биз убактыбызды дагы кээде билбей калпайбыз, каяка кетип калат. Бүгүн кечке иштейбиз, кечинде келсең эчтекеге жетишпей эле убактың да жок калат. Ошол сыяктуу эле акчаны дагы биз байкадык. Кел азыр бир ай көрөлүчү каяка кетет экен. Ошол жазып да көргөнбүз да. Жазып көргөнбүз бир айдыкын. Жана ошентип мындай ыкмаларды кайра колдоно берген адамдын мээси мындай неметип баштайт экен да, ошол жака бурулупчу. Мындай ой жүгүртү өзгөрүп баштайт экен. Анан башында унутуп калып аттык жазганды, прям аябай баардыгы тең 100% мындай иштеп кеткен жок да, бирок кайра кыла бердик. Анан көрдүк, биз көбүнчө ошол кезде эсимде кафеге көп барып эчкенбиз да. Ал бизге байкалчу эмес экен. Анан карасак мындай жумуштан келатып жүр, бияктан тамак ичип кой, жүр заказ беребиз. Бишкекте аябай азгырык көп го. Ооба. Даяр тамак толтура жердин баарында. Заказ берсең эле алып келе калат үйгө. Анан санап көрсөк, ошол эле тамакты үйдө 2 эсе арзанга жасаса болот экен. Деп анан биз кой ушуну азайталы деп биз эсимде айына бир эле жолу барып туралычы кафеге дедик да. Ошондо бир топ расход мындай чыгым башка жака жөнөтүлө баштады. Анан кийин бир аздан кийин эле уже балалуу болгондон кийин дагы көп нерсе өзгөрөт экен. Анан балдардын билимине мынча кетиш керек, анан кийимине деп эле ошентип анан конверт деген идеяга келдик. Ошо балдарга монча керек деп айлык келет да башында. Айлык келгенде эле мынчасы балдарга, мынчасы тамак ашка, мынчасы тиге, мынчасы буга деп бөлүп ошого көнүп алдык да азыр. Ошол жеңилдик экен. Учет жүргүзгөндөн баштап силер байкай баштадыңар, демек кафеге киргенде мынча сом кетип калат экен деп. Демек учет жүргүзгөн аябай жакшы экен да. Ошол жакшы экен. Анан мисалы Кадимкидей эле жазган жакшы экен, жанагы бухгалтерияда мынтип приход деп анан кийин расход деп бөлөбүз го. Кадимкидей эле ошентип жазыш керек экен да. Мынча акча айдын башында түштү, анан каяка кетти. Мен жазып ошентип жүрдүк да. Анан ошондон көрдүк. Мунус бияка кетип аткан турат, тигинис тияка кетип аткан. Ошону анализ бизге кийин жардам берди да. Анан ошонун арасынан ошол немени билдик. Кыргыздар негизи биздин немеде жок экен, жана акча чогултмай деген адатчы. Сиз айткандай бизге эч ким үйрөтпөптүр акча чогулткан деп. Анан ошо конверттердин арасынан эле бирөөнү кылып койдук. Мындай бир нерсеге коротуп аткандай эле мамиле кылабыз да, ошол жака салып коебуз, ага тийбейбиз да. Ал кичине ай сайын бир аз болсо да чогула берет экен. Анан могу пандемияда көрдүк го ошо. Мындай ошо бир конвертте бир жерде бир аз акчаң болсо жеңилирээк жашайт экенсиң да, ошондой сырттан бир стресс келсечи, эмне болсо дагы мен ошондон колдонуп жашай берем дегендейчи. Анан ушу пандемиядан кийин ушул эң туура экен деп калдым да. Балдарды үйрөтүш керек экен, мындай күтүлбөгөн бир кырдаал үчүн өзүнчө акча чогулта бергенчи. Антпесе күтүлбөгөн кырдаал келсе эле кредит ала коюш керек, анан тияктан карыз ала коюш керек деп баштап атпайбызбы? Анан элиз айтканда жана биз кыргыздардыкы өзгөчө ушул той топур деген өзүнчө эле конверт болуш керек го. Менин оюмчачы, тойго барсак мына ушул жерден алып турабыз депчи. Антпесе ошол дагы күтүлбөгөн жерден келе берет. Анан карызга биз убагында карызга алып тойго барыш керек болгон күндөр болгондо. Анан эми ошону алдын ала алыш үчүн ошентип аны дагы бөлүп коюш керек экен деп ошого өтүп атабыз азыр. Чоң рахмат. Баягы жакында эле менин бир курбум айтат да, бай көрүнгүсү келген киши эч качан байыбайт депчи. Муну мен эмнени айткым келди десем айтат. Кээ бирөөлөр мындай башкалардан кем көрүнгүсү келбей, мисалы үчүн өзүнүн үйү жок же жашаганга, бирок күйөөсү бир жакта мисалы мигрант болуп жүрөт, акча таап, анан бул жакта аялы бир той топурдан калбай, жасанып түзөнүп дегендей, элдин баары ушинтип атат деген сыяктуу, кашын жасап, көзүн жасап деген сыяктуу. Ал бай көрүнгүсү, башкалардын көз алдында бай көрүнгүсү келет дейт да, бирок ал эч качан байыбайт депчи. Андай жасалма бай көрүнүү бул эч кандай жакшы жыйынтыкка алып келбейт деп атат да. Анан кийин ошон үчүн биз көзүбүзгө көрүнгөн, бизге жагып калган, алгыбызды келтирген нерселерден кантип баш тартыш керек, ошону
ошол жөнүндө кеңештерди бере кетсеңиздер да. Кээде балдар дагы апа мага могу жагып калды, мен алгым келип атат деп эле, мисалы үчүн азыр түркүн оюнчуктар бар го, эми жакында эле жанагындай антистресс бир нерсе деген желимдер чыгыптыр. Балдарыбыз жөн эле жанды койбойт да. Анан бирок анын эч кандай пайдасы жок. Бир күн ойнойт, 2 күн ойнойт, ыргытат. Бир кездеги жана спиннер деген оюнчуктар сыяктуу баары алды эле ыргытылып калды. Бул мындай караганда эми балдардын көңүлү үчүн деп алып берип коюшу мүмкүн, ата-энелер. Бирок эч кандай пайда бербей атпайбы мынча? Ошол сыяктуу эле бир пайдасыз нерселерди эми адамдын ден соолугу үчүн, жаны үчүн бир пайда келтирбей турган нерселерди сатып албай эле коюуну тууралуу кандай кеңештерди бересиздер? Мен ушул суроого көп ойлондум да, негизичи магазинге барган сайын же ушундай окуяларды уккан сайын. Анан менин оюмча ушул биздин акча коротуу эмебизде, жашообуздун ушул сферасында 3 нерсе бар деп ойлойм да. Бул албетте экономикалык бир немеси бар, өзгөчөлүгү, анан эмоционалдык, психологиялык өзгөчөлүк бар экен, анан социалдык бир жагдай бар экен да. Анан көбүнчө биз экономикалык жагын эле ойлойбуз. Мен акчам бар же акчам жок, же акчам көп болсо, же мүлкүм көп болсо дегендейчи, же бай болсом дегендей. Бирок экинчи жагын биз көп көрбөй экенбиз да. Бул эмоционалдык жактан дагы биздин жана психологиялык дагы биз муктаждыктарыбыз бар да. Анан көбүнчө ушул рекламада компаниялар өзүнүн бир нерсесин сатканда алар билет да элдин акчасы саналуу экенинчи. Анан ошол саналуу акчаны кантип мен тартып алам дегендей, кантип менин чыгарган нерсемди сатып алса болот. Анткени конкуренция көп, ошон үчүн алар эмоционалдык жагына басым жасашат экен да. Муну алсаң сен жыргап каласың, муну сатып алсаң сен чыныгы бактыга ээ болосуң, мына элдин баары алып жүрөт, сен эмнеге албай атасың дегендейчи. Анан кээде мындай кылышат го, азыр жана кэшбэк деп чыкпадыбы, ошонун аркасында дагы ошо психологиялык бир ыкма жатат да. Анткени мен бул ручканы 20 сомго алмакмын, бирок 5 сомун кайра кайтарып беришти депчи. Анан алар эмне кылат? Сен сатып алганың үчүн мен сага 5 сомуңду кайра берип атам деп бизге мындай бир мен акча чогултуп атам, акча үнөмдөп атам деген бир психологический бир немени сунуш кылып атат да азырчы. Өзүбүздү ыраазы кылып, мындайча айтканда алдап койгондой. Мындай Сооротуп койгондой. Сооротуп же жана кыргызчасын билбей атпайм, мындай. Бирок арзаныраак алдым да дегендей. Эме берет да, жана психологический неме деп койду, награда же болбосо эмне дейт, ошону сыйлык сыяктуу да, кичинекей сыйлыкты алчы. Анан ойлойбуз, мен 150 сом чогултуптумун бир айда деп, аз кэшбэктерди эле санап калбады элдер. Анан ошону биз көрүп турсак жеңил болот экен да. Мисалы магазинге киргенде аябай кооз кылып кийинтип коюшат манекендердичи, же сатуучулар аябай кооз болот, же аябай ушунчалык татынакай кишилерге кийгизип коет. Анан сразу эле адамдар психологиялык эме чыгат, реакция болот экен да, мен да алып кийип көрөйүнчү, мен да ушундай кооз сулуу болгум келет, мен да ушундай татынакай кийингим келет. Үйдө болсо деле магазинге келгенде ошол жактагы кийим менен үйдөгү кийимди салыштырсак, мындай эски менен жаңынын айырмасы көрүнүп калып атпайбы? Ошону да колдонушат да. Анан ошол эмоционалдык, психологиялык жактан эгер бизде бир толуктук жок болсо, биз ушу менен толтуруп башташыбыз мүмкүн да. Улам жаңы нерсе алып, мен мисалы телефон, техника келгенде ошол аябай көрүнүп калбадыбы? Мисалы там iPhone 10 чыгып, биз iPhone 10-га акча чогултуп, алгы жакта 11, 12 чыгып кетет мисалычы. Ал дагы ошол биздин немебизге, ушу эмоционалдык, психологиялык немебизди колдонот экен да. Анан үчүнчү социалдык, жана сиз айткандай эл эмне дейт? Мен үйүмө келсе, коноктосом, үйүм элдикине окшошпосо эл эмне дейт деген дагы сезимдер бизди алдыга түртөт экен да. Ушинтип кредит алганга, көп акча коротконго. Анан мен ойлоп атам, ушул нерселерден кандайдыр бир жолдор менен бошонсок, анда биз көбүрөөк эмеде ойлонуп калабыз да, бул мага керек, бул менин жөн каалоом депчи. Ошол да бар экен, экономикада ошондой түшүнүк бар да. Муктаждыктар бар адамдын, эң негизги муктаждыктары. Үйү болуш керек, кийими болуш керек, тамагы болуш керек, анан каалоо деген болот да.
калоо мисалы үйүм 60 квадрат эле болуп атат, 80 квадрат кылып чоңойтуп алсам, ал калоодо көбүнчө эгер эки эле адам ал үйдө жашасачы, же болбосо зарылчылык болбосо деген. ооба, болбосо мисалы мен мисалы үчүн тегил джип айдап жүрөт, меники быйым эле дегендей. ооба, 2000 сомдук эле бут кийим кийип жүрөм, подружкам 10 000 сомдук бут кийим ала алат, карачы. Мен да ошончо ал калоого кирип кетип атпайбы? Ошон үчүн кээде биздин муктаждыгыбыз менен калообуз алмашып кетет да. Ошон үчүн дагы жанагындай сиз айткандай эмелер боло берет. Эми ошо калоолорду мисалы үчүн барып алып, мен деле көп болот экен да. Мен магазинге барганда, дүкөнгө барганда көрөм дагы анан сон экен деп эле анан мынтип жөн эле алып алып, анан бир 2-3 күндөн карасаң ошол нерсе жатып эле калат да. Анан ошол нерселерди кылбаш үчүн кандай бир кеңештерди берип кетет элеңиз? Мисалы үчүн Черная пятница дегенибиз бар, ошол учурда аябай мындай скидка болот, анан скидка болуп атат деп эле карасаң, керектүү болсо деле, керек эмес болсо деле алып эле, анан акчаларыбыздын баары кетип калганын байкап калабыз. Анан ошол нерселерден арылыш үчүн, ошондой болбош үчүн кандай кеңештерди берип кетет элеңиз? Негизи өзүмдүн тажрыйбама алсам, негизи магазинге барардын алдында, мисалы продуктага бара турган болсом, сөзсүз мен эме тизме түзөм да, башында барарда мону алам деп, анан кийин балким 1-2 нерсеге ачыкча калтырып коюшум мүмкүн, бул эгерде чыгып калса алып коем депчи. Бирок списокто жок нерсени албаганга аракет кылып, ошол мага аябай көп жардам берет да. Анан кийин жөн эле убакытты коротуп магазин кыдырып жүрө берген дагы бар го. Мен ошентпей калдым да. Убактымды коротуп мен магазинге барбайм. Анткени магазинге барсам бир нерсе жашынака көрүп алышым мүмкүн, анан алып алышым мүмкүн. Черная пятница жанагындай нерселерге таптакыр барбайм. Мен кеңешим ошол да. Анткени ал жанагындай эле сыйлык болуп атат да, психологиялык жактан. Негизи алып карасаңар, мындай деле аябай деле көрүнүп калган Кыргызстанда өзгөчө скидка деле жок да. Ал нерсени мындай жай убакта деле арзандап калган убакта алса болот да, күтүп. Керек болсо мен негизи ошол Черная пятница деп такыр барып көрө элекмин. Чет өлкөдө жашап жүргөндө дагы барган эмесмин, анан бул Кыргызстанда да жүргөндө да барып элдерди аябай көп угам, тип очередке туруп, тияка барып ошентишет экен го. Ошонтпейм да, анан жөн жок деле магазин кыдырып жүрбөйм. Ошол кеңешим да, мен өзүмдүн кылып аткан нерсем. Анткени менде да болгон да, жөн эле магазин кыдырып жүрүп, муну көрүп калып алып коеюнчу, тигини көрүп калып алып коеюнчу дегенчи. Атайын максат коюп анан барып, муну алышым керек болот, могу базарга барайын. Мага бул керек эле, ошон үчүн базарга барайын деген максатты коюп алып, тизмени түзүп алып анан кийин барам да. Ошол да кеңеш. Рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүн биз үй бүлөлүк апалар мектеби долбоорунун алкагында үй бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу деген теманын айланасында маек куруп жатабыз. Студиябыздын коноктору Middlesex Лондон университетинин докторанты Калмакиев Канат жана жубайы Шагза Шага Монтессори бала бакчасынын директору Калмакиева Элиза бизде бүгүн мейманда. Баягы финансылык жактан турмушту кантип бир мындай жакшы нукка салуу жөнүндө жакшы кеңештерди берип жаткан жубайлар. Ошондуктан биз менен байланышка чыгып, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Алдыдагы жарым саатка чукул убакыт бар. Пайдаланып калыңыздар демекчи. Сиздерди кызыктырган, түшүлткөн акча, бюджет маселесине, каражат маселесине байланышкан суроолоруңуздар болсо берсеңиздер демекчибиз. Ушул мына бул бакчаңыздар жөнүндө айта кетсеңиздер да, ошо сиздердин үй бүлөңүздөрдүн менче баягы бюджетинин бир кандайдыр бир бөлүгүн камсыз кылып турган бизнесиңер деген деп айтсам болобу, ушундай болсо керек. Ушуга кантип жеттиңиздер же андан кандай өзүңүздөр үчүн бул пайдалуу болуп жатабы, башкалар үчүн пайдалуу жагын дегендей, башкаларга үлгү боло турган жагын да, эми сиздерге канча киреше алып келип атат эмес, мындай башкаларга да ушундай бир өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, өздөрүнүн үй бүлөсүн камсыз кыла турган киреше булагын кошумча табуу боюнча кеңеш деген го. Негизи бул бала бакча биз эмеде ачылганбыз, жаңы конуштар деп коет го, Агордо жаңы конушунда. Аябай көп киреше таап бюджетибиздин жарымысын толтуруп атат деп айткандан алысмын. Анткени мен өзүм кесибим боюнча котормочу болгондуктан, ал жумуштан тышкары мен өзүм котормочу болуп дагы иштейм. Ал ошол котормочу кесибимдин дээрлик бюджетибизди ошол дагы кичине жардам берет да, толуктайт. Ал эми бала бакчаны болсо биз таптакыр башка максат менен ачканбыз.
азыр Монтессори деп айтып аткандыктан ушул таптакыр жаңы методика. Бул Бишкекте 3-4 эле балакча бар, эмеде шаардын ортосунда, аябай болсо дагы өтө кымбат. Бир гана аябай колунда бар адамдар гана бара ала турган бакчаларда. Бирок биз ушул максатты көбүрөөк адамдарга жеткизели деп, ошол жерде жашаган карапайым адамдардын балдары дагы ушундай сапаттуу билим алууга татыктуу деп биз ошол жерде баштаганбыз. Ооба, өзүнүн пайдасы болуп атат. Эмне пайдасы болуп атат? Ал жерден бир канча адам жумуш менен камсыз болуп атат. Бир канча адам ошол балдарын арзан акча төлөп, бирок сапаттуу билим алып атат. Албетте анан кийин бизге дагы кичине болсо дагы бир кирешени алып келип атат да. Анан кийин сөзсүз бизнес ачарда эле өзүм байып кетишим керек, өзүм акча таап аябай жакшы жашап кетишим керек эмес, бирок биз канча адамды жумуш менен камсыз кыла алабыз, канча адамга жардам бере алабыз, бул бизнесибиз кантип коомго таасирин тийгизе алат, ошондой нерселерди ойлонуп, анан эмнеге шыктуумун деген нерсе менен ачкан. Негизи бул элге көбүрөөк пайда алып келет экен да. Канчадан бери иштеп келатабыз. Мен деле ушул байып кетишим керек деген максатты такыр көздөгөн эмесмин да. Канча тапсак ошончого мындай көңүлүбүз ток болуп эле, жанталашып деле, аябай иштеп деле мындай иштейбиз. Албетте байыш үчүн эмес, бирок жашаш үчүн, бир кандайдыр бир максаттарыбызга жетиш үчүн ошол тапкан акчаларыбыздан бөлүшө да билгенди билиш керек экен. Биз кайрымдуулук дагы көп кылып келатабыз да. Ошол үй бүлөлүк эле бюджетибизден кичинеден бөлүп, жумушубуз айлыктан канча бир процентин алып коюп, ошол адамдарга жардам бергенге дагы бөлүп, ошол бизге рахат тартуулайт экен да. Анан колдон келсе ошону кылыш керек экен деп элдерге деле айтмакмын да. Эң негизгиси ушул жашоодогу эң негизги маселе баягы жакшылык кылуудан, кубануудан өткөн нерсе жок дейт го. Чындап эле көп адамдардын кайгысы ушул жеке керт башынын гана кызыкчылыгын, жеке керт башынын гана байлыгын ойлогондуктан болуш керек деп ойлойм. Ушул эле мисалы үчүн миллиондорду тапкан адамдар, мисалы, же болбосо заңыраган үйлөрдү салып, укмуштай бизнестерди, колунда бизнестери бар адамдар деле бактысыз болуп калышы мүмкүн, эгерде ал ушу айлана чөйрөсүнүн муктаждыгын көрө билбесе деген ойду мен дагы кошумчалай кетким келип турат да. Бул абдан жакшы сунуш. Бардык заманда эми бул дагы бир адамзаттын өзүнүн, бир адам баласынын бир адамгерчилиги дагы болсо керек. Коомго бир айлана чөйрөгө жардам көрсөтүү, өзүнүн салымын кошуу, муктаж болуп турган адамга берүү, бул кайтар дүйнө дейт го. Акыры бир күнү кайра сага ошол дагы мындай жараткандан берилет. Биз ансыз деле мисалы үчүн эми алты саныбыз аман, ден соолугубуз чың адамдардын жараткандан алган нерсебиз ансыз деле көп дегендейчи. Ошондуктан башкалар менен бөлүшүү деген идеяңыздар абдан жакты. Ошо башкалар менен сөзүңүз кечирип коюңуз. Ошо башкалар менен бөлүшүү бул биздин мындай жараткан мындай Кудай Тааламга болгон ыраазычылыгыбыз дагы деп айтып кетким келет да. Ушул бизге ушунча нерсени берип, ден соолукту берип, жашообузду ушундай жакшыртып аткан үчүн биз ыраазы кылып, бир кичине болсо дагы бөлүшө алабызбы, элдерге дагы ошол нерсени көрсөтө алабыз деген максатта. Мен да көп байкайм да, көп берген адамдар мындай көбүрөөк мындай ийгиликтүү болушат да ошол адамдар дагы. Мен жолдошум да көп бергенди жакшы көрөт да, көп берет. Анан көп учурда биз көп берип аткан жоксуң десем, Кудай ошончолук берет дейт да. Анан байкасам чын эле ошончолук берет да. Бир жактан жумуш чыгып калат, мына Кудай мага ушинтип берет деп эле. Анан мындай байкайм да, ошондой адамдар беришен адамдарга ошончолук колунда бар да, канчалык берсе да ошончолук болуп турат аларда. Бул бир жашоонун мыйзамы, жараткандан адам баласына берилген бир мыйзам да. Чындап эле айтат го, кээ бирөө ашыкча үнөмчүл, аныкы баары бир жетпейт дегенче. Өзүм деп эле үнөмдөй бергендиктен аныкы баары бир өзүнө жетпейт, жашоосуна деле кубанч алып келбейт. А кээ бирөөнүн болсо колу ачык, бирок өзүн дагы багат, үй бүлөсүн дагы багат, айланадагыларды дагы кубандырат дегенде. Абдан чоң рахмат. Эми бизди ушул элибизди баягы бир кейиштүү маселе деп айтсам болот да. Мен жеке өзүм дагы буга каршымын, сиздер деле каршы болсоңуздар керек деп ойлойм. Карыз, кредит дегендердичи, карыз алуу, кредит алуу, канчалыгын азыр мекендештерибиз бар, кредитим бар эле, деп жанталаш кредит жакындап келатат. Ушул кредит алсаң эле күндөр укмуштай бат өтөт экен, кредитке берип эле отуруп калдым дегенчи. Анан ушул маселеге сиздердин көз карашыңыздар кандай деп? Меники баягы биз угармандар билип атат болуш керек, биз буга каршы экенибиздичи баягы. Бирок ошентсе дагы бир жолу кулагыңа күмүш сырга дейт го, эми айласы кетип калбаса кредит албай эле койгон. Кээ бирөөлөр
кредит алып туруп машина алып алдым дейт го, же болбосо кредит алып туруп билбейм. Ушундайчы мындай кредитке өзүн байлабай туруп деле жашаса боло турганына карабастан ушундай болгон учурлар болот, ошол тууралуу ойлоруңузду. Негизи кредит деген нерсе бизге, мен ойлойм, бай өлкөлөрдөн келген нерсе да. Анткени мисалы чет өлкөгө барсак, мисалы Америкада бир аз жашап калдык. Аякта кредит, ар бир нерсе кредитке алышат да. Үйдөгү эмеректен баштап, үйдүн өзү, машинеси, балким кийими деле, ким билет. Бирок алар эмнеге алышат? Көбүнчө анткени аякта экономикалык өнүгүү ушунчалык деңгээлге жеткен, алар коркпойт да, мен келе жаткан 30 жылда бул үйдү төлөп бүтөм депчи. Анан закондор дагы, мыйзамдар да ошого жараша түзүлгөн. Бул адам төлөй албай калса эмне болот, көчөдө калбай дегендейчи. Анан аякта такыр башкача кырдаал болгон үчүн балким алар кредиттин айынан көп жабыркабайт да. Анан кредиттин эмнеси жаман? Эми ал өзү кредит баягы эме дайым. Же жаман же жакшы деле жок да, нейтральный нерсе болбой. Просто кредиттин адамдын жашоосуна таасирген зыяны көп болуп атпайбы биздечи. Мисалы анткени ошол бай чет өлкөдө аябай жакшы иштеген нерсени бияка алып келишет дагы, анан бизге сунуш кылып атышпай. Анан чет өлкөдө кредитти эмнеге алар алгандан коркпойт, анткени жана пайызы аябай аз да. Мисалы Европада 3%, аз даже андан да ылдый түшүп кетти. Америкада по-моему 5%, аякта мыйзам менен жазылганда монча проценттен үйдө болбош керек. Демек бул элге жардам иретинде каралат. Анан баягы ошон үчүн алар процент аябай аз болгон үчүн кредиттин бере турган мөөнөтү да узун. Тиги банктар анда акчаны кантип табат? Анда көп жылдык кредиттерди берип табат акчачы. Демек адамдын мойнуна ошончолук деңгээлде биздин кырдаалда, биздин өлкөдө деңгээлдегидей карыз мойнуна түшпөйт да. Анан ошол эң чоң айырма болуп атпайбы? Бизге ошол тияктагы бир модельди алып келип дагы биздин банктар же болбосо ар кандай ошо каржы жактан акча тапкандар алып келип бизге эмне кылып атат? 10%, 15, 17, кээ бирөөлөр даже 20га чейин чыгып кетип атпайбы? Анан менин оюмча көйгөйдүн эмеси ушул да. Биздин кырдаалда, биздин контекстте балким кредит алгандын эң чоң ушул зыяны бизде аябай чоң карызга батырып коет да. Анан бизде мыйзам боюнча бизди коргогон мыйзамдар аз деп ойлойм да. Азыр көп эле көрүп атпайсызбы? Кредитин төлөй албагам деп көчөдө пикет кылып жүрүшөт, үйүнөн ажырап, антинтип түшпөй. Анан ушундай кырдаалда кредит албай эле коюш керек деп ойлойм да. Анткени зыян, пайдасынан зыяны көп болуп атат. Төлөй албасак бизди коргой турган мыйзам деле болсо дагы иштебейт азырчы. Анан көбүнчө мен мындай сунуш кылам да. Эгер кредиттин баарын төлөгөндөн кийин жана биз айтып атпайбызбы, лишний акча калыш керек депчи. Жок дегенде бир жарым айга жете тургандай акчабыз калса, анда алса болот деп ойлойм да. Анткени такыр эле баардыгын берип салып эле отуруп калган ситуация кырдаалдан биз өзүбүздү коргошубуз керек. Анан кредитти көбүнчө жанагы мен айтпадым беле, муктаждык, анан каалоо депчи. Каалоонун айынан алабыз да көбүнчө кредиттичи. Мисалы ачык болуп атканда барып кредит албайбыз да. Көбүнчө именно стиральный машина алгым келип атат, машина алгым келип атат, диван алгым келип атат, мебелди алмаштыргым келип атат, телефон алгым келип атат. Мындай азыр ала албайм, бирок жердин баарында жана жарнама деген бар, ар кандай сунуштарды берип атат. Ушунчалык жеңил кылып беришет, төлөгөнү келгенде кыйналып калабыз да. Ошон үчүн тиги мен ошентип айтам да, бул чын эле прям ушунчалык муктаж нерсеби? Балким ооруп атат адам, айла жок алыш керек, албасаң такыр күчөп кетиши мүмкүн дегендей кырдаал негизи чанда эле кездешип атпайбы? Көбүнчө мен байкашымча ошол каалообузду эле буякта бир, мисалы азыр бизде ошондой маданият болуп калды. Азыр мына мен көрүп аткан нерсени эч күтпөй азыр алгым келет деген заман болуп атпайбы азырчы? Анан ошону биз мындай сезип
ошол жөнүндө көбүрөөк тереңирээк ойлонсок жеңилирээк болот деп ойлойм да. Мисалы азыр могул мага керекпи? Мисалы $1000 телевизор деп коелу. Бирок 20 000 сомдук деле телевизор бар, 10 000 сомдук деле телевизор бар. Анткени аябай кымбат менен аябай арзандын ортосуна айырма деле болбой калды. Анан бул менин калоомбу же бул муктаждыкпы дегендей суроо берсе, анан натыйжасы эмесин ойлонуш керек экен да. Эми кредит алып жүргөндөр точно билет го. Кесепетичи. Анан төлөп атып кыйналып ай сайын жанагындай стресс болот. Анан демек кесепетин дагы ойлонгонго дагы убакыт бериш керек го өзүнөчү. Бул менин калоомбу же муктаждыгымбы, алып алсам кесепети канчалык зыян болот. Сиз айткандай учет жүргүзүп көрүп жазып көргөн учурда байкайт болуш керек. Мен ошо 15% ошол жака төккүчө, ошол акчаны топтой берсем, анан топтоп алып алсам болот дегендей. Анан биз элибиз экөөбүз ошого өттүк азырчы неме деп. Карыз мындай азыр алгыбыз келип жана калообузду кандырыш үчүн алып алып анан 1 жыл 2 жыл карыз болбостон, балким 1 жыл 2 жыл эптеп чыдап, ошол акчаны чогултуп, анан мен бул чогулткан акчамы алдым деген кандай сонун сыймык деп ойлойм да. Карыздан эптеп кутулдум дегенден көрөппү? Ооба, мен 2 жылдан бери чогултуп атып, мен моуну алдым деп, анан 2 жылдан бери чогулткан акчаңды дагы сен ойлонуп коротосуң да. Бирок ошол убакыттын ичинде ошол ойлоруңуз да өзгөрүп кетиши мүмкүн, каалооңуз да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мен ойлойм да, ошого көбүрөөк өтүш керек го кичинеденчи. Мисалы кичинекей муктаж болуп атканда гана алып дегендей. Мисалы бизде жакында машинкабыз сынып калды. Бирок биз кредитке алган жокпуз. Ал мындай рассрочка деген бар турбайбы азыр? Мисалы бөлүп төлөсөң болот, бирок эч кандай процент кошулбайт. Ошондой нерсе болгон үчүн гана алдык да. Эгерде процент бир канча процент кошулат, мынча жылга созсоңор десе, анда биз албайт болчу да. Анда мен ошол эле эски машинкамды эптеп оңдотуп ошого эме кылмакмын да. Бул анда-санда бара турган эме да. Анан дагы мен бир алыс кетпей эле мисал айтып кетейин. Мисалы көчөнү ушу ата энем үйүнө барсам, ремонт кылып бүтүп, анан акчалар жетпей калып, ушу крышасын алмаштырыш керек болуп атыптыр да. Анан кийин мен сиңдим айтып атты, мен 100 000 сом кредит алып бергиле, мен азыр жасатып салайлы, анан шашпай бөлүп төлөй беребиз депчи. Анан мен айтып калдым да, 100 000 сом азыр алдың, үстүнө канча төлөп берет экенсиң депчи. Бир 25-30 000 сомдой 130 000 төлөп берет экен да. Анан айттым, ал 30 000 сомго сен канча нерсе кыласың, окат кыласың депчи. Сөзсүз эле азыр жасатыш керекпи? Андан көрө счет ач, чогулт ошол жерге. Ошол 1 жылдан кийин жасаса болот экен. Аябай тамап атса кичине бүтөп койгула, чогулталы ошол акчаны, андан кийин ошо жазайлы, 30 000 жөн эле берип койбой депчи. Ошентип көндүрдүм да. Анан ошентип ойлонуш керек экен да. Чыдап, андан көрө чогулталы ошол кредит алган акчаны. Анткени мен аябай ушу кредиттин запкысын биздин үй бүлөсү аябай тарта. Мен өзүм эмес, ата энемдин үй бүлөсү да. Ушинтип той топурга керек болсо деле ала калып, машинасын оңдош керек болсо деле ала калып, анан төлөй албай, процент өзүп, анан биз кошо төлөшүп дегендейчи. Аябай пайдасынан зыяны ушунчалык көп экен да. Ошондон анан баягы кредит алганда биз башка бир адамдын чөнтөгүнө салып берип атпайбызбы? Анан мен ойлойм, баягы биздин ушунчалык оор кырдаалыбыз менен аябай туура эмес колдонулган механизм деп ойлойм да. Мисалы элдин баары билет, элдин акчасы жок экен. Бирок болбой эле өзүлөрүнүн баягы пайдасын ойлоп эле ушул процентин аябай өйдө коюп, анан бир бурчукка такап койгондой эле сезилет да, ушу биздин элибиздечи. Анан ошол системаны биз болушунча колдошубуз керек деп ойлойм да. Анткени антип жашап атып көп немеге душар болуп атпайбы элдер. Кредиттин айынан чындап эле үй бүлөлөр бөлүнүп, ажырашып, төлөй албай, бирөө тигил жакта иштеп, ошол кредитти төлөйм деп, чындап эле үй бүлөлөр үчүн аябай оор болуп атпайбы? Бизге келген үн СМС билдирүүсү бар экен, угуп көрөлүчү. Мен атым Улан. Бүгүнкү радио передачасынын записин каяктан уксак болот? Айтып коесуңар, бүгүн жакшы кабардар болду, ошону мен тосуп. Бул биздин уктуруунун уктуруу тууралуу экен, тема боюнча эмес экен. Сизге өзүнчө маалымат берип коебуз, ардактуу угарман. Уктуруудан кийин мен темага байланыштуу го деп азыр уга албай калгандыгым үчүн ойлодум эле. Эң негизги биздин эми маселе бул балдар, кийинки
биздин келе жаткан муун келечекте өсүп келаткан муун ошол балдарга акчаны туура пайдаланганды кантип үйрөтөбүз? Мисалы үчүн азыр ыйлап догурунуп отуруп алса аргасы жок алып беришет, алып бересиң балагачы. Кээде менде да болот ушундай. Мама деп келсе, тим эле ушундай моягыман сыгылып турсам дагы мейличи деп баланын көзүн көргөндө, жалдыраган көзүн көргөндө алып бергим келип кетет. Анан жок депчи баягы кантип ушу туура пайдаланганды балага кантип сиңдириш керек? Же ата эне билсе эле бала дагы баягы көрөбү дегендейчи. Силер балдарыңыздарга кантип ушу үйрөтөсүздөр? Же сиздерде балдар сурайбы? Ошондой учурларда кандай кыласыздар? Мындай практикалык кеңеш. чөнтөк акчаларын канча жаштан баштап көндүрүш керек балдарды? Балдар антип сурабайт деп койсун. Проблема жок деп койсун. Азыр чөнтөк акчадан баштап кетсек анда негизи чөнтөк акчаны сөзсүз бериш керек экен балага. Анткени азыртадан үйрөнүш керек экен да, бала канчасын сарптап, канчасын коротуп, канчасын чогултуп дегенди ушул кичинекейинен баштап үйрөтүш үчүн биз 1-класска баргандан баштап берип баштадык. Анткени ага чейин булар санаганды деле билчү эмес, акчанын канчасы 50 сом канча, 200 сом канча айырмасын деле билчү эмес. Анан 1-класска барып баштаганда акчаны билип башташты. Анан биз ушул ар бир 2 балабыз бар. Жуманын башында бир сумманы беребиз. Анан мен такыр кийлигишпейм. Айтам, бул акча силердики. Кааласаңар бүгүн баарын коротуп салгыла, кааласаңар калтырып койгула. Бирок мен отургузуп алып айтып бердим да, мынчасын чогултсаң болот. Мынчасын алып калсаң болот, мынчасын досуң менен бир нерсе алып жесең болот депчи. Анан кийин бир нерсе алып бер деп айтканда дагы айтабыз да, мен сага акча берип атпаймынбы? Сен мынчасын чогулт, жарымын чогулт, а мен жарымын кошуп алып берсем болот депчи. Мисалы айтып кетсем, жакында кызым бир интернеттен бир приложение сатып алгысы келди да, аябайчы. Анан келиптир да бизге, папа, ошол $20 турат экен, сатып бергилечи депчи. Анан ал $20 билесиңби, сомго айландырганда канча болот депчи. $20 турат дейт да. $20 $1600 сомдой болот экен деп мен эсептеп бердим да. Азыр мен сатып бере албайм деп айттым. Кел анда сен акчаңды өзүң чогулт, мен жарымысын төлөйлү деп. Анан кийин канча жума чогултушум керек деп анан санады да. Анан айттык, мынчадан чогултсаң 2 жумада чогултат экенсиң, тинчеден чогултсаң 5 жумада чогултасың депчи. Анан мынчадан коротсоң мынча жумада чогултасың, 2 айга созулуп кетет экен деп. Анан аябай ойлонуп, жок мен 2 айга чейин күтө албайм, ошондуктан мен күнүн чогултуп такыр коротпойм деп. Өзү короткон жок да, акчасын дагы чогултту. Балам дагы ошондой эле ыкма менен чогултуп, анан кийин чогултуп бүткөндөн кийин келип атпай. Мен өзүмдүкүн чогулттум, эми силер өзүңөрдүн кошкула депчи. Анан бул жоопкерчилик болуп атпайбы булар балдаргачы? Анан жоопкерчилик болгондуктан аларга аябай жакшы эме болду. Колдонгонго дагы мындай сарамжалдуулук менен пайдаланышат экен да. Анан мисалы азыр балам велосипед алгысы келип атат. Айттым да, макул, велосипед алгың келсе мынча турат экен. Сен мынчасын чогулт, мен мынчасын чогултайын депчи. Ошондо үйрөтүп атабыз да. Анан ошо акча жөнүндө эметкенде бир психолог айткан эле да. Теги акча жок дей берсеңер туура эмес депчи. Анан чын эле акча жөнүндө келгенде эмнелерин билбейт экенсиң. Акча жок десең туура эмес, түшүнүп бала ойлоп калат дейт да, эми бул дүйнөдө акча эле баарын чечет турбай депчи. Анан биз антип ойлонгонун каалабайбыз да, эмне кылыш керек деп. Мен башкача эмеге өттүм азыр. Айтат жана сиз айтканда муун алып берели дей берет да. Айтам, мен азыр именно ушуга муун алганга акчам жок. Акчаң бар да, бар акчам. Бирок мен ага тамак аша алам. Муну бүгүн сага алып салсам, эртең эмне жейбиз депчи. Анан именно ушуга акча болгондо экөөбүз атайын келип, экөөбүз сатып алабыз деп кээде ошентип сүйлөшөбүз да. Анан анткени ошентип макул десек, бир аз айын аны унутуп деле калат, аны алгысы деле келбей калат. Анан экинчиси неме кылабыз кээде, кызыма атайын эле айтам, кичине күтө аласыңбы депчи. Сатып бер дейт да. Акча болуп турса деле мен айтам да, кичине күтө аласыңбы, могу бул жума эмес, может эмки айда алып берейин деп. Ошо да күткөндү дагы мен ошо үйрөтсөкпү деп атам да, мындай мына дегенде эле бере калбайчы. Кел сүйлөшөбүз, канча убакыт күтө аласың, чын эле керекпи, бирок үйдө турат го ошого окшогон нерсе депчи.
эмнеге именно могу жаңысын алгым келип атат деп анан тиги ошондо ар кандай ыкмаларды колдонуп атабыз. Анан билбейм эми канчалык ошо каалоосу менен уктагандан кийин эртеси күнү ошо каалоосу жок болуп кетиши деле мүмкүн аябай туура ошо да эми бала эмес биз деле ошентип албай атпайбызбы, каалообузду мынтип башкара албай эле туурабы. Анан балдар андан да бетер ошондой да. Анан алар бүгүн жашыл нерсени каалайт, эртең кызыл нерсени каалайт. Анан бул баланын жаш курагынан да көз каранды да, анткени 3 жаштагы балага эртең күтчү деп айта албайсыз да, ал жерде ошол жерин эле алып бер дейт да мисалы. Андай убакта мен балдарым мисалы ошентип чаң салган убакта мен көтөрүп эле алып кетчүмүн да. Эчтеке деп сүйлөшпөйм, унчукпайм, кучактап эле жүр деп эле көтөрүп эле алып кеттим. Анткени кичинекей бала бат алаксыйт да. Чоңдор менен сүйлөшсөң болот. Анан постоянно ар дайым эле жок алып бербешим керек, анан күттүрүшүм керек эмес. Кээ бир кезде өзүм барып эле каалап эле, эмне жеңер келип атат бүгүн, эмне каалайсыңар? Келгиле муну алып берейин бүгүн. Мен бүгүн алып бере алам. Же болбосо бүгүн бир жерден көрүп калып, муну мама сонун экен алып беришсе, кээ бир кезде кубандырып алып берип коем да. Мындай таптакыр эле бир рамкага түшүп алып эле мындай кылыш керек деген деле кажети жок да. Балага деле биз кубаныч тартуулашыбыз керек да. Анан дайыны жок эле нерселерди эмес, мисалы үчүн өзүң туура көргөн, өзүң чындап эле ошол балага керек деп эсептеген, пайдалуу деп эсептеген нерселерди албетте ата эне кубанч менен алып берет. Бизге бөлүнгөн убакыт тез эле соңуна чыгып калды. Биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңыздарды бөлүп ушул жол тыгынына калсаңыздар да шашып үлгүрүп жетип келип калганыңыздар үчүн. Ардактуу угармандар, биз ушул меймандарды дагы бир жолу эскерте аттарын атай кетели. Бүгүн бизде жакшы тема болду, үй бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу деген. Студиябыздын коноктору Middlesex Лондон университетинин докторанты Калмакиев Канат жана жубайы Калмакиева Элиза бүгүн бизде мейманда болду. Эмесе сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдире кетейин. Ардактуу угармандар, сиздер менен болсо биз туура бир жумага коштошобуз. Буюрса бул темаларга байланыштуу суроолоруңуздар болсо дагы кайрылып, баягы убакыт бөлүп турганга биз даярбыз. Андыктан биз менен байланышка чыгып, билдирүүлөрүңүздөрдү айта берсеңиздер болот. Ушул тема боюнча биз меймандарды чакырып, сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып бергенге даярбыз. Бүгүн сиздер үчүн кызмат кылган мен журналист Асель Кайыпова, үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдырасулова жана режиссерлук пультта Канат Алмамбетов кызмат кылдык. Келерки шейшембиде кайрадан угушканча сак саламатта болуңуздар. Эмки уктуруудан үн алышканча саламатта калыңыздар. Саламаттаңыздар, чоң рахмат. Чакырганыңарга рахмат. Булт этет неге